облусунан Гүлжан Турдубаева. Менин суроом түзүнтүс Айсулуу Тыныбекова болмокчу. Айсулуу, күмүш байгең менен куттуктайбыз. Буга чейин Айсулуу ушул Олимпиададан медаль алсам, өзүмдүн жеке жашоомду курам деп элге сөз бергенсиң, бирок Олимпиададан медаль алдың, бирок баары эле биз күтө өткөнбүз да, анан Париждеги Олимпиада оюндарына катышасыңбы? Ошол жөнүндө айтып кетсең. Бул суроону негизи бул жоопту баардык кыргыз эли тотот болуш керек. Рахмат, саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Мен буга чейин дагы көптөгөн сөздөрдү айткам, жалпы кыргызстандыктарга сөз берген, мен аны унуткан эмесмин. Ушу бүгүнкү күнгө чейин келип, ушул Олимпиада оюндарында күмүш медальга жеткенимдин дагы бул себеби ушу кыргызстандыктарга мен сөз берген үчүн. Ар бир канчалык кыйналган, кандай гана күндөр болбосо дагы мен кыргызстандыктарга сөз берген үчүн мен ушул бүгүнкү күндөгү ийгиликти жаратып турабыз. Ал эми болсо мен жеке жашоо боюнча дагы алдыда дагы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына катышамбы деген азыркы учурда чындыгын айтсам менде эч кандай ой жок. Өзүңүздөр билгендей эле алтын медаль алам деп барган болчумун. Бул Аллах Тааланын буйругу менен экинчи орунду алып ушул жерде отурабыз. Мен эгер кандайдыр бир чечим чыгарганда, ушул учуп келатканда деле, күрөш бүткөн күндөн кийин деле мен жеке машыктыруучуларым менен, жалпы биздин командабыз менен биргеликте чогуу отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ойлойм, бир аман эсен өзүбүздүн мекенибизге келип алдык. Буйруса бир жума болобу, бир ай болобу, өзүбүз толугу менен өзүбүздүн абалыбызга келип алгандан кийин биргеликте командабыз менен отуруп сүйлөшүп алып, жыйынтык чыккандан кийин мен албетте кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар менден күтүп аткандан кийин мен өзүмдүн чечимимди сөзсүз түрдө сиздерге биринчи айтам. Спасибо большое. Вы наша гордость. Рахмат. Левая сторона. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аида, телеканал «Мир». Вопрос адресуется Айсулу Тыныбековой. Мы все видели, перед тем, как улететь в Токио, у вас были электронные четки. И такой вопрос, перед тем, как выйти на арену, была ли у вас какая-то личная, как вы преодолели этот стресс? Может быть, вы как-то медитировали или много молились? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы сами себя лично подготовили перед боем? Подготавливали. Спасибо. Өзүңүздөр билгендей эле 2016-жылы Олимпиада бүткөн болчу. Бул Олимпиада өзгөчө, убагында өткөн жок. Мындайча айтканда, аябай күтүүсүз менен келген Олимпиада оюндарынын бири менин жашоомдо. 5 жыл өттү. 5 жылдан кийин аман эсен Олимпиадага да барып келдик. Көрмандарга мүмкүнчүлүк болбой калды. Биз менен ошол жерде чогуу биргеликте биз таткан эмоцияларды, биз таткан сезимдерди кошо биргеликте сезгенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок ошентсе дагы Олимпиада жакшы деңгээлде өттү. Бул Олимпиадага баратканда 5 жыл биз Олимпиада оюндары бүткөн күндөн баштап 5 жыл дайындандык. Биргеликте мен командам менен. Ошондуктан айтарым, бул ар бир адам биз эмгек кылып баргандан кийин ошол жерге жетип алып, сен кандай бир башкача суранып же болбосо эми ар кимдин ар кандай ишеничтери болсо деле ал нерсе деле жардам бербейт. Сен дайынданып келгенден кийин алдыга койгон максатка сен толугу менен жасаш үчүн, күрөшүш үчүн чыгыш керек. Мен ал жака күрөшкөнү баргам. Мен албетте мусулмандын кызы болгондон кийин мен Аллах Таалама ишенем. Ар бир ушул туруп атканыбыз, жатып атканыбыз, басып атканыбыз, тамак ичип атканыбыздын бардыгы бул Аллах Тааланын ыраазычылыгы менен ушунун бардыгын көрүп жатабыз. Ал эми менин күрөшүм бул мен өзүмдүн жеке тандоом. Бул
тандоомду жалпы кыргызстандыктар да колдоп жатат. Ошондуктан мен ошо кыргызстандыктарды сүйүндүрүш үчүн мен колумдан келген, бүгүнкү күндө колумдан келген нерсени жасап жатам. Рахмат. Спасибо большое. Правый блок, пожалуйста. Саламатсыздарбы, Марал радиосы, Ерлан Сыргакбеков. Менин суроом ошол Акжол Махмудовго берилет. Финалда ошол өзүңүздү баягы алтын медал алыш үчүн кандай эреже, тактика жетишпей калды сизге? Алтын медалга ээ болуш үчүн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биринчиден чоң рахмат ушинтип салтанаттуу аземде бизди тосуп алып, бизди эң жогорку деңгээлде тосуп алганыңарга терең таазим этмекчибиз. Анан финалда болсо, финалда чынын айтканда бир аз уверенность жеткен жок мен да. Бир аз уверенность, бир аз тактика жагынан ката кетирдик. Менде бүт мүмкүнчүлүк болгон утканга. Мен түшүнөт элем, если бүт колумдан келген аракетти кылып утулуп калсам, мен действительно мен слабый экен, дагы тренировка алып утсам болот. Жок, мен даяр эле болсун, мен күрөшүп, если колумдан келген нерсенин баарын жасап алсам, мен ута турган бала болчу экенмин. Мен просто өзүмө ишенген жокмун, андан кийин мен колумдан келген нерсенин баарын көрсөтүп жокмун. Ошондуктан бул нерсе да мага мындан кийин бир чоң сабак болду. Буюрса, мындан кийин мындай каталарды кетирбейм деп, ушул именно ушул ошколордун үстүнөн катуураак иштеш керек. Жана Олимпиада оюндары ушул именно 4 жылда бир болгон үчүн бир ашпай кетти, уже болду. Мен кайта 4 жыл күч керек болот бул Олимпиададан. Ошондуктан бул Олимпиадага аябай кылдатык менен ар бир схваткага сон настройлор менен чыгаттык, ошогон жокпуз. Бирок бүгүнкү күндө күмүш медалга да мен наразы эмесмин. Алхамдулилла, бүгүнкү күндө күмүш болобу, кандай жеңиш болбосун, биринчи очередде мен ден соолугум жакшы, эч кандай травма алган жокмун. Дальше спортты улантып, чоң ийгиликтер багатсам болот. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. Следующий вопрос, пожалуйста, левая сторона. Кактус Медиа, Гулиза Лазова. У меня вопрос к тренерам, в частности, главному тренеру по женской борьбе Нурбекову Изабекову и главному тренеру по греко-римской борьбе Азату Эркинбаеву. Скажите, пожалуйста, вот что Мирим, что Акжол, Джоламан, Айпери, им всего по 22-23 года, да? И чтобы они дошли до следующих Олимпийских игр и выдержали эту славу, да, и подготовились на должном уровне, что вы будете делать и признаете ли, что это психологический фактор может надавить, да, чтобы довести, подготовить спортсмена к следующим Олимпийским играм, да, и какие ваши шаги, и попросите ли вы у государства, да, штатного, не знаю, психотерапевта, психолога?